Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин, принциптерин бекемдеген көз карандысыз Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясынын кабыл алынгандыгына 30 жыл толду. Мына бүгүнкү темабыздагы ушул 30 жылдык тарыхы бар конституция тууралуу болмокчу. Кыргыз эли бул бийликке карай миңдеген жылдарды, ондогон кылымдарды, узак жолдорду басып өттү. 1924 жылы Россиянын курамында автономиялуу облус, 1926 жылы автономиялуу республика, 1936 жылы өз алдынча республика болуп, өз алдынча эгемендүү мамлекеттүүлүккө жетиштик деп айтып келдик. 1991 жылы союз кулап, СССР өзүнөн өзү бүлүнгөндөн кийин Кыргыз Республикасы СССРдин конституциясынын негизинде жашап келди. 1924 жылдан баштап биз кыргыз элибиз өзүбүздүн жаңы тарыхын, мамлекеттүүлүктүн башатын мына 1924 жылдан бери эсептеп келе жатабыз. Эмдеги жылы бул болду тарыхка бир кылым толот. Элдин эсинде легендарлуу парламент катары калган 12-чи чакырылыштагы Кыргыз СССР Жогорку Совети 1990 жылы шайланган. Ал 1990 жылдын апрелинен 1994 жылдын сентябрына чейин иштеген. 1993 жылдын майынан тартып, жаңы конституциянын кабыл алынышы менен Кыргыз мамлекетинин мыйзам чыгаруу органы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши деп атала баштаган. Ошол вакыттарда союз бар эле. Союзга карабай Кыргызстан өзүн эгемендүү өлкө деп декларация кабыл алган. Мына ушундан кийин да 1-2 жыл өтпөй ушул 1993 жылы 5 майда шуну баягы тактап айтканда ушу 3-нөн 5-не чейин талкуулап, эң акыркы сессиясында Жогорку кеңеш биздин ушул биринчи жолу тарыхыбызда Кыргызстандын конституциясын кабыл алганды. Кыргызстан эгемен мамлекет катары алгачкы 1993 жылы 5 майда кабыл алган конституциясы менен дүйнө элин таң калтырган. Анткени ал 1991 жылы иштелип бүтүп, элдик талкууга берилсе, аны 2,5 жыл бою талкуулап, ийилеп, ышырып, 1993 жылы кабыл алып жатат. Демек конституциянын долбоору 2,5 жыл бою талкууланды. Талкууга жекеле Кыргызстан тарабы эмес, эл аралык мен деген пикирлерде аралашкан. Москвага барып консультация алып келген учурлар да болгон. Болгону дагы ал убактарда союз бар эле да. Союзный министерство юстиции деген бар эле. Ошолордон консультация алып, башка органдардан дагы акылдашып, Жогорку кеңеш эмес, айылда союзный парламент болгон. Союзный парламентте дагы адистер менен акылдашып, кандай болот? Биз ушундай конституциянын долбоорун даярдап атабыз деген сөздөрдү айтышып, баягы алардын да пикирлерин республика билгендей болгон. 30 жылдыгын белеп аткан конституциябыз 2,5 жыл бою абдан кайра иштетилип, атайын комиссия түзүлүп, көптөгөн тартыштар болуп, кайра Жогорку кеңеште каралып, ийине жеткирилип, камыр жуургандай болуп кабыл алынган. Кыргыз парламентинин кире беришиндеги мамлекеттик атрибуттар коюлган жер, бул жагында желек, герб жана ушул мамлекеттик атрибуттарды бекемдеп, тастыктап турган конституция. Сиздер билген 1993 жылдагы конституция кабыл алынгандан кийин бир жыл өтпөй жеке бийликти чыңдоо үчүн 1994 жылы, андан соң 2 жылдан кийин 1996, 98, 2001 жана 2003 жылдары өзгөртүлүп толукталганга дуушар болгон. 93 жылкы конституцияны өзгөртүүгө биринчи кол салгандар, андан кийинки кол салгандар, андан кийинки кол салгандар, акыркыга чейин өзгөртүп келгендер ошол конституциянын кадыр баркына жете алдыбы? Жок, жете алган жок. Эмне үчүн ошол конституцияны өзгөртүүгө барышты? Ал конституция эмне? Туура эмес даярдалган беле? Чийки беле? Эгер андай болсо, чийки болсо, ошону талкуулап жатканда өздөрү эмчини айтышкан жок. Конституциядан кемчиликти издөөнүн кереги жок. Конституция деген бул негизги кыска максаттарды көрсөтүп турган негиздүү гана мыйзам
ченемдүүлүктөрү кабыл алыш керек болчу. Калганын баардыгы жөнөкөйлөткөн мыйзам, конституциялык мыйзам, жөнөкөй мыйзамдарда бүт кабыл алып, чечмеленип, кыргыз элине берилиш керек эле. Мындан тилекке каршы бул конституция көпкө жашабай кайра-кайра өзгөрүлө бергендиги менен ал конституциянын өзүнүн биринчи баягы легендарлуу парламент кабыл алган атынан айрылып калганы өкүнүчтүү болду. Ошентип толгон токой мамлекеттик маселелердин чиеленишкен ар түрдүү себептеринен улам 2005 жылы бийлик алмашты. Ал элдик толкундоолор менен коштолуп 2010 жылы жаңы бийлик орноду. 2005 жылы элдик төңкөрүш болуп бийлик алмашты. Мында дагы 3 ирет баш мыйзам өзгөртүү толуктоолорго дуушар болуп референдумдар менен коштолду. Андан кийинки келген 2010 жылдагы бийлик дагы баш мыйзамга дагы бир ирет өзгөртүү толуктоолорду киргизип, анда өкмөт башынын ыйгарым укуктары кеңейтилген. 2010 жылы келген бийлик өзүнүн баш мыйзамын бир ай ичинде талкуудан өткөрүп, өлкөнүн башкаруу системасы кылып парламенттик башкарууну тандап алды. Бирок бул системага коомдун даярдыгы жоктугунан бир топ башаламандыкка туштугушту. Толуктоолор өзгөрүүлөр киргизип аткан, кээ бир жылдары киргизилип аткан, ал Кыргызстанды алдыга эмес, биз далилдеп берсек болот, артка алып кеткен конституциялар болду. 2020 жылы бийликке келген Садыр Жапаров конституциянын жаңы редакциясын иштеп чыгууну демилгелеген. Конституциялык кеңешме парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга кайтарып, парламентарийлердин санын 120дан 90га түшүрүүнү сунуштаган. 2021 жылдын 11 апрелинде өткөн референдумда жалпы шайлоочулар жаңы конституцияны колдогон жана ошол эле жылдын 5 майында президент Садыр Жапаров конституциянын жаңы редакциясына кол койгон. Ошого ылайыктуу башкаруунун президенттик формасына ылайыкташкан баш мыйзам бизде иштелип чыкты. Ошол элдин президенттик башкарууну каалайбыз деген добушунун негизинде анан ушул баш мыйзам иштелип чыкты. Мен президент катары Кыргызстандагы болуп жаткан иштердин баарына мен жооп берем деди. Мына Кумтөрдү булутташтырдык, өзүбүзгө алдык. Буга каршы чыккандар бар. Буга калыштар бар. Буга ушул убакка чейин ишенбей турган кишилер бар. Бирок Жапаров айтып жатат. Кумтөрдү булутташтырганга мен өзүм башым менен жооп берем, элдин алдында, тарых алдында деп. Экинчи бир кадамы кемпирабад боюнча. Бул боюнча дагы элдин арасында пикир келишпештик өтө курч болду. Өтө курч болду. Бирок Садыр Жапаров элдин алдында айтты. Кемпирабад боюнча чечим туура. Мен тарых алдында дагы, кыргыз элинин алдында дагы ошол чечимге мен жооп берем деди. Кет башы менен жооп берем деди. Садыр Жапаровго чейин бизде 5 президент алмашты. Бири дагы элдин алдында мен мынауга жооп берем деп айткан жок. Эми ушул жерден эске сала кетүүчү дагы бир жагдай. Биз сөз кылып жаткан 1993 жылдагы конституциядагы 5 майда кабыл алынып жатат. Ал эми азыр биз колдонуп жаткан 2021 жылы кабыл алынган конституциядагы дал ушул 5 май күнү кабыл алынып жатат. 5 май деген дата бул табигый дал келүүбү же президент тарабынан атайын ушул 5 майга карата кол койгонбу? Азыркы иштеп аткан президенттин чечкиндүүлүгү десем жаңылбайм. Бул да болсо тарыхтын бир мыйзамдуулугу, символу, анан Кудайдын да бир ишараты болсо керек деп ойлойм. Биз алып барган иште, ушул конституция иштеп, реформа болуп, кабыл алып иштеген өзү менен өзү эле ушул убакытка жетип калды да. Бул бир чети табигый жактан дагы туура келди. Экинчи жактан ушул президент Садыр Нуркожоевдун ушул күнгө тууралыганда туура болду. Конституцияны жөнгө салуунун саясий укуктук чөйрөсү түп тамырынан өзгөртүлдү. Башкаруунун президенттик формасына өтүү дагы оңой олтоң болгон жок. Бирок ал демократиялык принциптерден баш тарттык дегенди туюндурбайт. Элдин тандоосу ушундай болду. Башыбыздан кечирген оош кыйыш жылдардын тажрыйбасы көрсөткөндөй, өлкөбүздү жоопкерчилик менен башкарууга мезгил келип жетти. Муну эми баягы ылдый өйдө дебей иштетишибиз керек. Баарыбыз жооп беришибиз керек. Конституцияны конституция кылып
баягы ыйык нерсе кылып колдонуп ушуну чечиши, баягы иштетишибиз керек, жардам беришибиз керек, чечилиши керек. Кылчайбастан, кемчиликтер болот. Ага кайгырбастан, алдыга жылып, бара айткан сайгын болгон кемчиликтер тез арасында оңдоп, кыргыз элине кызмат кыла турган конституциялык мыйзамдарды жана жоболорду жаратыш керек деген ойдомун. Бийлик өз ара ынтымак болуш эң биринчи шарты Кыргызстанда. Анан эл дагы ынтымак болуп, биз бардык күчтү экономиканы көтөрүүгө, элдин турмуш оңдоого үйрөсөк деп. Башында кандай айтсам, акырында да ошону айтып кетти. Дүйнөдө адамзат жашап турган мезгилде кыргыз эли ошол адамзаттын арасында болушту. Дүйнөдө мамлекеттер болуп турган мезгилде кыргыз мамлекетинин көтөргөн түндүгү түөлүп болсун айланайдыр. Майрамыңыздар. Бүгүн Кыргызстан өз өнүгүү жолун таап, иш жүзүндө эркин жарандардын өлкөсүнө айланууда. Биздин өнүгүү моделибиз кыргыз элинин эркин мүнөзүнө, улуттук намысына жана адилетсиздикке моюн сунбаган бекем рухуна таянат. Кыргыз Республикасынын Конституциясы элибиздин рухуна шайкеш келип, өнүгүү жолуна жарык чачкан шам болууга тийиш. Турмуш баарын ордордуна коюп жатат. Мыйзамдардагы биздин кулк мүнөзүбүзгө жаат жана жасалма таңууланган нерселер өзүнөн өзү жокко чыгып, тетрисинче мыйзамдарыбыз Кыргызстандын кызыкчылыктарына төп келген эрежелер жана жоболор менен толукталууда. Бир гана эл мыйзамдарыбызды өнүгүүгө өбөлгө болгудай, жарандарыбыздын үмүт тилектерине шайкеш кылып жасай алат.